Kırgızстандын birinci айым Айгүл Жапарова Хорватиянын Загреб шаарында Европа мамлекеттеринин башчыларынын жубайларынын жана жолдошторунун саммитинин ишине жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа аймагында балдардын семирүүсүн алдын алуу тармагын түзүүгө катышты. Иш чарага ошондой эле Армениянын премьер-министринин жубайы Анна Акопян, Албаниянын премьер-министринин жубайы Линда Рама, Болгариянын президентинин жубайы Десислава Радева, Венгриянын президентинин жолдошу Иштиван Атила Вереш, Испаниянын ханышасы Латвиянын президентинин жубайы Андре Левита, Малтанын премьер-министринин жубайы Лидия Абела, Сербиянын президентинин жубайы Тамара Вучич, Словениянын президентинин жолдошу Алеш Мусар катышты. Германия, Литва, Түндүк Македония, Израиль, Ирландия, Туркия президенттеринин жубайлары да өз өлкөлөрүндө балдардын семирүүсүн алдын алуу темасында саммиттин катышуучуларына видео кайрылуу жасашты. Биринчи айым өз сөзүндө бул иш чаранын маанилүүлүгүн белгилеп, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа аймагында балдардын семирүүсүн алдын алуу тармагын түзүү максаты жакшы кабыл алууга жана колдоого татыктуу экенин баса белгиледи. Айгүл Жапарова дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун изилдөөлөрүнө ылайык дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда балдар арасында семирүү маселеси курч экенин билдирди. Европа мамлекет башчыларынын жубайлары менен бирге балдардын семирүү проблемасына арналган саммитке катышуу биз үчүн чоң сыймык, мүмкүнчүлүк жана жоопкерчилик. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа айымдарга балдардын ашыкча семирүү илдетинен алдын алуу, түйүнүн түзүү максатын көздөгөнү колдоого жана мактоого арналык демилге экенин баса белгилейм. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бийликтөөсүнүн негизинде дүйнөдө, анын ичинде менин өлкөмдө дагы балдардын ашыкча салмактуулук проблемасы өсүп келе жатат. Дал ушул максатты көздөгөн саммит өлкөлөр ортосунда балдардын семирүү илдеттерин алдын алуу боюнча алдыңкы тажрыйбалардын барлашуу аянтчасы катары эң натыйжалуу жемишин берет деп ишенем.